Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, жапыңыздардан жаңырган жаңы жылыңыздар менен куттуктайбыз. Жаратканым жакшылыгын жапыбыздан аябасын деп тилейлик. Узап бара жаткан бул чычкан жылы жалпы кыргыз эли үчүн деги эле бүтүндөй дүйнө жүзү үчүн эң оор жылдардын бири болду десек жаңылышпайбыз. Бирок ага карабастан Neo TV телеканалы анын ичинен азыркы азаматтары автордук көрсөтүүсү өз ишин тынбай кылып жатты десек дагы болот. Ал эми бир жыл ичинде канчалаган ишкерлер өз ишин уланта алды жана канчалаган адамдар жумуш орду менен камсыз болду. Мунун бардыгына тең алдыңкы мүнөттөрдө биргеликте сараштап салабыз. Андыктан бизди толкундан алыстабаңыздар. Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр. Азыркы азаматтар автордук көрсөтүүсүндө бүгүн биргеликте биз жол издеп көрмөкчүбүз. Кызматыңызда болсо мен Айгерим Токтоналиева. Саламатсыздарбы? Радиация бар, бұл радиация. Бүгүнкү күн эртеңки тарых демекчи. Азыркы азаматтары бир жыл бою чагылдырган ишкерлердин иши каналдын тарыхында сакталып калат. Долбоор старт алгандан бери 74 ишкананы коомчулукка ачып берген. Ар бир ишканада жок эле дегенде 20 адам эмгектенет. Демек, жалпысынан бир жыл ичинде 1,5 миңге жакын жумуш орундугу түзүлгөн. Долбоорго эң алгачкылардан болуп Дастан Сүйүнтбеков тартылган эле. Айтымында программа аркылуу бир канча ишкерлер менен байланышып, ар кыл келишимдер түзүлгөн. Өтүп бараткан жыл азыркынын азаматтары программасынын артынан биз үчүн абдан ийгиликтүү болду. Көп көрүүчүлөр болуп, көп кайрылуулар болду. Көп адамдарга бир аз болсо дагы өзүбүздүн билимибизди бөлүшкөнгө көп жакшы жардам болду. Анан ошол үчүн терең ыраазычылык билдирет элем ушул программа үчүн. Анан келе жаткан жаңы жыл bundan дагы ийгиликтүү жылдардан болсун деп тилектешмин. Баарыңыздардын жаңы жылыңыздар менен ийгиликтерди каалайм. Кандайсыңар? 1300. Азыркын азаматтары автордук көрсөтүүсү жеңил өнөр жай тармагындагы ачылыштарды байма-бай чагылдырып турууга белсенди. Өлкө экономикасынын негизги таянычы болгон бул тармакка агылган кыз-келиндердин күн санап улам жаңы ачылыштарды жасап жаткандыгы жалпыбызды кубандырбай койбойт. Айыл чарба жаатындагы күнөз каналар, чет элден алдырылып келинген кооздук үчүн олтургузулган бак-тарактар, эгин талаалары, жалпылап айтканда багбанчылык жана дыйканчылык арабызда жерге байланган азаматтардын арбын экендигин дагы бир ирет далилдеп өттү. Дегенде шлангтын напору менен сугарсаганда уже бутактарын сындырып алабыз деген коркунуч бар да, ошол себептен ушул атайын сатып алып, ушул менен сугарабыз. Мындан сырткары мал чарбачылыгы, эзелтеден элдин жашоо турмушу мал менен тыгыз байланышкандыктан бул тармакка баш багып, ферма, фабрикаларды ачкан ишкерлер да бар. Арасында асыл тукум уй, кой, жылкы, тоок, коён, үндүк, бөдөнө, балык, төө куш, аарыларга чейин асырагандар бар. Социалдык тармактын колдончулары кызыгып көргөн багыттардын сап башында да дал ушул мал чарбачылыгы турган. Маселен, Искендер Абдралиевдин
кой фермасын 1,5 миллионго чукул калк көргөн. Көп киши кызыккан болуп атат. Ошондой эле мына мисалы ушу массалык маалымат каражаттары аркылуу, сиздер аркылуу абдан пайдасы тийди. Себеп дегенде азыр эми көп эле киши жай интернетте көрөт. Анан кийин ошо мен мурдакы репортажымда интервью берип эметкенде көп киши кызыгып, жана ушул ишти баштайм деген, бирок кандай баштаарын билбегендер болду. Кантип баштаарын билбегендер болду. Анан ушул сиздер аркылуу менден информация алып, көп киши ушу мага кайрылып, ошондой эле консультация алып ушул ишти баштап кетишти да. Көп кишинин буйруса ушу 1 жылдын ичинде көп кишиге абдан жардамы тийди. 2021 жыл жаңы жыл менен Кыргыз койчулар коомдук бирикмеси менен куттуктап кетким келет. Жаңы баштаган ишкерлерге, мал чарба менен, айыл чарбасы менен алек болгон ишкерлерге жаңы жылда ой максаттар жана тилектери кабыл болуп, ой максаттарына жеткендей болушсун. На задние ноги чуть-чуть эметип атат. Опа. Бир гана Кыргызстанда эмес, эл аралык аренада чоң суроо талапка ээ болгон өздүк продукцияларды иштеп чыгаргандар да бар. Маселен, Маткасымов антенналары, жыгач оюнчуктар жасалган фабрика, жибек жолуктар иштелип чыккан цех, таштан буюмдарды жасаган ишкана жана башка бир канча чакан цехтер. Өзү чогултуп, бала өзү чогултуп, анан кийин кайра буну чачып койсо болот. Бир жерге көчүп баратканда да алып кеткенге өтө ыңгайлуу. Өлкөдө кайра иштетүү тармагы да четте калган жок. Буга желим идиштерди иштеп чыгарган азаматтардын эмгектери далил. Станок чийки заттардын туура эмес чыгып калгандарын кайра иштетсе болот. Кайра иштесе жарайт. Бул станок гидравлика деп аталат. Азыр ошону көрсөтүп берем, иштетип. Ошондой эле медицина жаатында улуттук адамдарды жасап, бир нече адамдардын дартына дава болгон дарыгерлер да болду. Алардын айрымдары ийне менен дарыласа, айрымдары от менен окалап, тамеки сыңар дарыларды ойлоп таап, кайбирлери медициналык керебеттерди, бет каптарды иштеп чыгарып, элге сунуштап турушту. Урматтуу кыргыз элим, келе жаткан жаңы жыл сыргыт болсун. Жаңы жыл кубанычтын, молчулуктун, токчулуктун жыл болсун. Жаңы жыл дала ийгиликтерди жарасын. Эми мен дарыгер катарында айтарым, мына бар элибизге ден соолук каалайм. Өтүп аткан жыл кандай болду өзүңүздөр көрдүңүздөр. COVID-19 деп вирустук инфекция көп мындай адамдарга капачылык келди, кыйынчылык келди. Эми келе турган жылыбыз жакшылардан болсун, бул эми COVID-19 деген өзү кетет. Бул вирустук инфекция. Бул туруп калбайт да. Ошондуктан баягы мен каалап кетерим, ар бир үй бүлөгө
жакшылык. Мына биз келе аткан жылды бука жылы деп атпайбызбы? Бука бул өзүңөр билесиңер күчтүү жаныбар да. Үстүнө баягы алдын өстү кете берет. Ошондой болуп биздин дагы ийгилик ишенимдүү болуп алдын көздөй талыкпастан эмгектенип алдын көздөй умтулалы. Ушул баарыңыздарга кааларым, элиме кааларым жаңы жыл кут болуп, така ийгилик тап келсин. Жаңы жылда ар дайым айтабыз го. Жаңы жыл жакшылык тап келсин, жакшы болсун деп ошо тилегибиз орундалсын. Эми дагыгерлерди өзүңөр билесиңер, булар кабинеттин ичинде отурат. Анан көптө реклама жазбайт. Өзүн өзү көрсөтпөйт. Булар эмгеги менен көрсөтөт да. Ошондуктан баягы силердин келгениңер, жардамыңар аябай жакшы болуп атат. Эл арасында таанылып, биздин ишибизди да билсин да, чынбы? Биздин ишибизди эмне менен билет? Только эмгекти көрсөтүү менен, ачып көрсөтүү менен билет да. Рахмат силерге. Далай врачтардын мамында иштеген ишин көрсөтүп атасыңар. Бул деген жакшы нерсе да, чынбы? Биз өзүбүздүн ишибиз, эмгегибиз жанакындай элди дарылоодан да билинбесе, бөлөк билинбейт. Ошондуктан сиздердин жардамыңыздар жакшы болуп атат. Ошол эле маалда аркылуу азык-түлүктөрдү жасаган азаматтар да бар. Алардын дээрлик көпчүлүгү ата мекендик продукциялардын катарын толуктап, өлкөнүн жана коңшу мамлекеттердин соода түйүндөрүндө сатылууда. Ал эми өлкөнүн көөнөргүз көрөңгүсүнө айланган узчулук өнөрүнө баш баккандар да аз эмес. Алардын бири Примбек Мурзапаров, долбоорго тартылган эң жаш ишкер. Каарманын программа тартылган кезде үй шартында гана иш алып барган болсо, долбоордун аркасы менен кардарлары көбөйүп, жеке ишканасын ачуу алдында турат. Бул проекттин артынан мен өзүмдү менин келип тартканда аябай сүйүндүм. Досторум дагы ошо YouTube'дан ар кайсы жактан көргөндөр комментарийга жазат. Байке, ийиним, жумуштарыңа ийгилик деп. Мындан сырткары эң биринчи ата энем көрдү, ата энем көрүп аябай сүйүнүп, ай менин балам ушинтип чыгып атат деп сүйүндү. Өзүм бул проекттин артынан клиенттер келе баштады. Эң негизгиси ошол өзүм ичимен сүйүнүп, ушундай бактылуулуктун даамын тартып атам десем да жаңылышпаймын бекетине. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз үчүн ар бир күнүбүз жаңы күн, жаңы жыл. Келе аткан 2021 жаңы жылыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбын. Негизи эле ар бир жаңы ишти баштаганда бизге эң керектүү нерсе бул идея. Ар бирибиздин идеябызга жараша максаттарыбыз ишке ашат. Албетте кыйынчылыктар болот, ошого карабастан талпынбай аракет кылсак, буюрса баарын жеңип чыгабыз. Соңку 10 жыл ичинде борборду бийик имараттар менен толуктап жаткан куруучулардын мээнеттери да көз жаздымда калган жок. Буярдан мурун мынакей биз монтип майлап алабыз. Булар өзү негизи корейский опалубка деп, булар кымбат турат. Биз ошого карабай, качество болсун деп туруп буларды колдонобуз.
Жаштардын негизги түркүгү болгон билим берүү тармагы да азыркынын азаматтары кызыгуу менен тарткан берүүлөрдүн бирине айланды. Арасында жеке менчик окуу жайлардын көбөйүп, алар сапаттуу билим менен камсыз кылып жаткандыгы жүзүбүзгө жылмаюу тартуулабай койбойт. Мындан сырткары басмаканалардын абалы да көмүскөдө калган жок. Ошол эле маалда өлкө ичинде быйылкы жылы 193 миң майып инсан катталса, алардын бир нечеси жумуш орундуктары менен камсыз болду. Айрым азаматтар дал ушул мүмкүнчүлүгү чектелген инсандардын жашоосуна жан үрөп, аларды иш менен камсыз кылууну негизги милдеттердин бирине айландырып алышты. Жумуш жок, эч нерсеси жок, анан айтылат, эгер чындыгында баарыки көп объемда кылып бере алсаңар, сатып бере алсаңар, анда мен жумуш издебей эле мен ушу менен алектенейин. Тегісті анан бияқта өзінің пистолеті бар. Атайын краска сосқан. Ұрдыға төгіп қой, пистолетімен. Шынайдың четінен. Көп түкүрсө көл болот демекчи калк жумуш орундуктарына өлкө экономикасы колдоого муктаж болуп турган маалда бири-бирин колдоп, улам жаңы ачылыштарды жасап жаткандыгы чоң эрдик болсо, алардын ишин чагылдыруу массалык маалымат каражаттары үчүн чоң сыймык. Ийгиликке жетишкен бир адам болсо, анын аркасында эмгектенген 1000 адам болот эмеспи. Азыркы азаматтар автордук көрсөтүүсүн олго алып чыгууда дагы бир гана журналист эмес, кадр сыртында оператор, топтоочулар, ошол эле визажист, айдоочу, редактор, продюсер, жетекчилик айтор, жалпы жамааттын эмгеги чоң. Учурдан пайдаланып, бардыгына тең ыраазычылык билдирип өтөлүк. Ал эми азыркы азаматтар автордук көрсөтүүсү жаңырган жылда дагы өзүнүн ишин уланта бермекчи. Андыктан ааламда ачылыштар көп болсун, азаматтар көп болсун деп тилейбиз. Жалпыңыздарда дагы бир рет жаңы жылыңыздар менен